Comter Gold Company өткөн жылы 31 май бүткүл дүйнөлүк тамеки чегүүгө каршы күнү. Мен тамекиден баш тарттым, долбоорун баштаган. Жакында бул долбоордун жыйынтыгы чыгарылып, жеңүүчүлөр аныкталды. Ага 90 кызматкер катышып, 3 адамдан турган 3 команда бардык талаптарды так аткарып, алдыга суурулуп чыгышты. Алар толугу менен тамекиден баш тартып, дени сак жашоого өтүштү. Комтөрдүн медицина бөлүмүнүн өнөр жай гигиенасы боюнча дарыгери Чыңгыз Эгембергеновдун айтымында, бул долбоор компания кызматкерлеринин арасында абдан зор кызыгууну жаратып, көпчүлүгү зыяндуу адаттан арылууга олуттуу кадам таштаган. Смокилайзер деген аппарат бар. Бул бүткүл дүйнөлүк уюму сунуштаган, бүткүл дүйнө колдонот. Ошо смокилайзер менен үйлөө жолу менен өпкөдөгү углекислый газды жокпу, барбы аныктап, действительно чегип атат же чекпей эле деп аныктап өзүбүзгө протокол түзүп, отчет түзүп аттык. Катышуучуларга медициналык профессионалдык колдоо көрсөтүлүп, ар бирине жеке программада иштелип чыккан. Долбоордун жеңүүчүлөрү кесиптештерине дени сак жашоо образын баштоого чакырык таштады. Медикалык бөлүм ушундай конкурс уюштургандан биз катыштык элек, өзүбүздүн эрктүүлүгүбүздү көрсөтүп, өзүбүздүн дагы ушундай ниетибиз бар эле. Ошого дал келип калып, ошо катыштык жана мотивация да берип турушту орто жолдон. Ошого чоң рахмат. Барыңарды дагы тамеки тартууга үгүттөп кетет элек.